Саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин сабагыбыз бул жыйынтыктоо. Себеп дегенде буга чейин өткөн темаларыбыздын бардыгын эске алып өзүңүздөргө жазып алдыңыздар деп ойлойм. Сиздер үчүн бул пайдалуу болду деп ойлойм. Себеп дегенде биз көптөгөн темаларды өттүк. Бул жерде биз ошол даректүү тасмалардын режиссурасы, жаралышы, бул сценарийди жазган кандай, чыгармачылык топ менен кандай иштеш керек, бул ошол сценарийди жазганга да канча убакыт кетет, даярдануу убакытка канча убакыт кетет, бул тартуу убактысына канча кетет, андан кийин тартып бүткөндөн кийин монтаждоо, ошолордун баарын канча убакыт кетет, ошолордун баарын сиздерге айтып бердим. Ошондой эле биз архивдик материалдар менен кандай иштесек болот, эгерде биз телевизиондук форматтагы тасмаларды тартсак, дагы биз ошол тасмалардын жанрлары жөнүндө сүйлөштүк, даректүү тасмалардын, алардын материалды изилдөөдө эмне жумуштарды жасашыбыз керек, ушул теманы кандай тандап алыш керек, эң башкысы даректүү тасмага теманы тандоо жолдору жөнүндө кыскача айтып кеттим. Ошондой эле интервью боюнча ошол каарман тандап алган каармандарыңардан кандай интервью алышыңар керек, алардын ички дүйнөсүн ачып бериш үчүн, толук кандуу ачып бериш үчүн, алар кызыктуу болуш үчүн ошол кандай суроолорду даярдаш керек, мына ошолор жөнүндө сиздерге айтып бердим. Ошондой эле биздин ушул драматургиясы, бул экспозиция, завязка, ушул конфликт дегендер эмне, ушулардын баары эмне үчүн колдонулат, ошондой эле бул окуянын өнүгүшү, ошолордун бүт баарын, мисалы үчүн атайын бир видеорядтар болот, үн рядтар болот, ошолордун баарын кандай колдонуш керек, туура колдонуш керекпи, бул оператордук чеберчилик деген кандай болот, визуалдык жактан кандай туура кадрларды коюш керек, бул кадр деген эмне, бул крупный кадр деген эмне, общий, средний, мына ошолор жөнүндө силерге кичине болсо дагы айтып бердим. Ошондой эле өзүмдүн тажрыйбам менен бөлүшүп, өзүмдүн тасмаларым жөнүндө өмүр бешиги, мекке карай жол, чек ара, жетинин бири, чырак деген тасмаларымдын жаралышы тууралуу айтып бердим. Негизи эле ошол даректүү тасмалардын дагы максаттары жөнүндө дагы сөз кылдык. Негизи ошол даректүү тасманын жаралышы кандай жаралат жана ошол кандай кыйынчылыктар болот, ошол кыйынчылыктардан өтүш үчүн эмнелерди жасаш керек, мына ошолор тууралуу сөз кеп кылдык. Мен ойлойм, бул силер үчүн дагы керектүү, пайдалуу дагы маалыматтар болду. Бир өзүңөрдүн ошол келерки ошол тартайын деген максаттарыңар, тилектериңер болсо, сөзсүз түрдө ушул мен жогоруда айтып кеткен нерселерди, ошол мен жогоруда айтып кеткен элементтерди курал катары колдонуп, ошолорду экран аркылуу чагылдырсаңыздар, эч качан мындай жаңылышпайсыңар. Туура кадамда, туура бир туура багытта кетип аткан болосуздар. Ошондуктан бул жерде эң башкысы даректүү тасмада өзүңүздөр түшүндүңүздөр, эң башкысы бул тема, өзүңөрдүн тандап алган темаңарды изилдеп ошону аягына чыгаруу. Ошондой эле ошол тартып аткан каарманыңар, бул каарманыңардын оң жак жана терс жактарын бардыгын баяндап көрсөтүү. Ошондой эле чыгармачылык топ менен тил табышуу, алар менен иш жүргүзүү, мына ошолордун баарын билиш керек. Визуалдык жактан дагы кадрларды кооз көрүү, эстетикалык бир кандайдыр бир ырахат алуу, ошондой сезимдер дагы болуш керек. Бул ушул даректүү тасмалар аркылуу мен силерге дагы бир теманы дагы окуп кеткенмин. Бул ошол даректүү тасмаларды мектепте, ошол университеттер дагы колдонсо болот. Ошол даректүү тасмалар аркылуу эмнелерди үйрөтсө болот, кандай сабактар жазса болот, мына ошолор жөнүндө дагы айттым. Негизи бул чыныгы ошол даректүү тасмалардын автордук жана телевизиондук форматта башкача жанрда тартылгандары, ошолор жөнүндө дагы кеп кылдык. Мына ошолордун бардыгы силерге керектүү болду деп ишенем. Ошолордун бардыгын өзүңүздөр эстеп калып, өзүңөрдүн тажрыйбаңарда бөлүшсөңүздөр, бул дагы чоң бир жетишкендик деп эсептейм. Негизи ошол мен каалайт элем, ушул даректүү тасмалардын сапаты жогорулап, мыкты деген тасмалар жылдан жылга көбөйүп, биздин көрүүчүлөр дагы көбөйүп, ошол даректүү тасманы көргөн көрүүчүлөрдү дагы тарбияласак, бул дагы биздин бир жетишкендик деп эсептейм. Себеп дегенде бул даректүү тасмаларды көргөн көрүүчүлөрүбүз дагы аз болуп атат да. Ошондуктан биз аракет жасашыбыз керек, көрүп аткан көрүүчүлөрүбүз
көрүүчүлөргө кызыктуу болуш үчүн. Ошон үчүн бир гана багытта кетпестен ар кандай эксперимент жасап, ар кандай багытта, ар кандай формада, ар кандай стилистикада даректүү тасмага тартканга аракет кылгыла. Азыркы учурда өзүңөрчө башкача бир формаларды тандап алып, өзүнчө башкача бир өзүңөрдүн ой жүгүртүңөр болсо, өзгөчө бир нерселерди силер изилдеп, ошолорду тартуулап көрсөткүңөр келсе, албетте алардын баарын силер көрсөтүшүңөр керек. Силердин ички дүйнөңөрдө эмне силерди кыжаалат кылып атат? Ушул эң башкысы ошол тема тандаганда ойлонгула, кайсыл тема силерге кызыктуу же кайсыл каарман силерге кызыктуу. Ошол биринчиден ошол сиздерге режиссерлорго тартам деген режиссерлорго өзүнүн тандаган темасы кызыктуу болуш керек. Качан гана өзүңдүн тандаган темаң кызыктуу, ошондон сен өзүң ошол менен жашап, ошол нерсени көрсөтүп, ошол аркылуу өзүң дагы тарбияланып, көп нерселерди, үлгүлөрдү ала турган тема болсо, чынында ошол тема менен сен көп нерсеге жетише аласың дагы, айта турган оюңду дагы, өзгөртө турган нерселерди дагы ошол даректүү тасмалар аркылуу көп нерсени өзгөртсөң болот. Бул чынында дайыма ар бир сабагымда айтып келем. Кино бул күчтүү курал. Кино бул күчтүү курал. Ошон үчүн сөзсүз түрдө биз өзүбүздүн жашообузду жакшы жакка өзгөртөлү десек, биз биздин ушундай мыкты инсандарыбызды көрсөтөлү десек, ушул тасма аркылуу биз тартуулап элге көрсөтүп, башка дүйнө жүзүнө дагы өзүбүздүн жерибизди, элибизди тааныштырсак болот. Мына ошол даректүү тасмалар жаралышы жөнүндө дагы ушул кичинекей болсо дагы, аз мүнөттө болсо дагы биздин сабактарыбыз кызыктуу болду деп эсептейм. Себеп дегенде мен үчүн дагы силерге айтып берип, өзүмө дагы бул тажрыйба болду. Кийинки сабактарда дагы мен ойлойм, бул дагы уландысы болсо дагы башкача бир форматта жасаганга аракет кылабыз. Анда бир практикалык жүзүндө көрсөткөнгө кантип тартса болот, ошол техника менен кандай колдонуш керек, мына ошолор жөнүндө дагы көбүрөөк айтып бергенге аракет кылабыз. Баардыгыңыздарга чоң рахмат. Ушул көңүл буруп биздин ошол видео сабактарды көргөнүңүздөргө. Эгерде кандайдыр бир суроолоруңуздар болсо, сөзсүз түрдө видеону көргөндө өзүңөрдүн ой пикирлериңерди жазып, өзүңөрдүн оюңарды жазып, сөзсүз түрдө бөлүшүп кетсеңиздер болот. Ал нерселерди кийинки биздин ошол сабактардын дагы уландылары болгондо, албетте ошолор жөнүндө дагы айтып кетебиз. Анан эң башкысы дагы айтып кетет элем, сөзсүз түрдө даректүү тасмаларды көрүңүздөр. Биздин кыргыз киносунун дагы чынында башка мамлекетке дагы мен өзүмдүн кинолорумду көрсөтүп барганда дайыма айтышат. Кыргыз киносунун даректүү тасмалары бул мыкты тасмалар, өзгөчөлүктөрү бар депчи, өзүнчөдүр башкача бир атмосферасы бар, силер башкача көрсөтө аласыңар, ушул өзгөчөлүктөрү аябай көп деп айтышат да. Ошондуктан мен ойлойм, бул биз ушул кыргыз киносунун өнүгүшүнө дагы салым кошуп, биз ушул даректүү тасмалар аркылуу өзүбүздүн элибизди, көрүүчүлөрдү тарбияласак болот. Бул тарбиялоо дагы бул биздин эң башкы максаттарыбыз. Коомубузду бир тазаруу сезимдерин жаратсак болот. Ошол кандайдыр бир ички дүйнөдө бир тазалуу сезимдерин, баягындай орусча айтып койгондо катарсис болсо дагы, бул кинону көргөндө, тасманы көргөндө ошондой сезимдер пайда болсо дагы бул чоң жетишкендик деп ойлойм. Ошондуктан сиздерге баарыңыздарга чоң рахмат, көңүл бурганыңыздарга. Аман болуңуздар, дагы буюрса көрүшөбүз.